Урматтуу студенттер, бүгүнкү биздин видеоролик ошол студенттерге арналып, сиздерге арналып даярдалды. Биз бул 3-чү видеороликтен тести тапшыруу учурунда студенттер силердин астыңарда келип чыккан маселелер, проблемалар кандай болуп атат, ошолорду талкуулап, тести тапшыруу үчүн кандай талаптар, кандай шарттар керек жана силерде жолугуп аткан ошол маселелердин чыгыш себептерин кантип болтурбай коюшту, мына ошол жөнүндө кенен маалымат берип кетемин. Биринчиден айтып коеюн, тести тапшыруу деген сөз бул ошол экзамен тапшыруу деген сөз. Ошондуктан тести тапшырууга сиздер өтө жоопкер мамиле жасап, өзүңүздөргө керектүү шартты алдын ала түзүп даярдап алышыңыздар керек. Ал шарттар кандай? Ал шарттар биринчиден тынчтык, эч ким тоскоол болбогудай болуш керек. Экинчиден, сиз тестти кайсы устройстводон тапшырып атасыз? Компьютерденби же смартфондонбу? Кандай болгон учурда дагы бизге интернет байланышы керек. Интернеттин сигналы жетишерлик жогорку деңгээлде болуш керек. Эгерде смартфондон тапшырсак, смартфондо заряд дагы жогору болушу керек. Себеби биз тест тапшырып аткан учурда заряд түгөнүп өчүп калышы мүмкүн смартфон. Интернет байланыштын начардыгынан тест үзгүлтүккө учурашы мүмкүн, же болбосо интернет жоктугунан үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Демек бизге эмне керек экен? Бизге интернет байланыш, смартфондо зарядтын жетишерлик болушу, интернет сигналдын дагы жогорку деңгээлде болушу шарт экен. Компьютерге деле мына ушундай талаптар коюлат. Дагы бир нерсе, биз тест тапшырып аткан учурда бардык керексиз приложенияларды өчүрүп коюшубуз керек. Мисалы үчүн YouTube канал болушу мүмкүн, ал WhatsApp мессенджери, башка ар кандай игровой программалар болушу мүмкүн. Биз бардык ошолорду өчүрүп, биздин смартфондо же компьютерде бир гана ошол AVN тести тапшырууга ылайыкталган, даярдалган атайын ошол биздин AVN'дин сырткы порталы гана иштеп туруш керек. Мына ушундай учурда гана силер тести үзгүлтүккө учуратпастан, кыйналбастан толук аягына чейин тапшыра аласыздар. Мен бул жерде бүгүнкү видеороликте ушул силердин астыңарда, силер тест тапшырып аткан учурда келип чыккан маселелерди, проблемаларды талкуулап, анализдеп, эмне себептен кайсыл ката келип чыгып атат, канткенде ал ката жок болот, жоюлат, кимдин айынан болуп атат ошондой каталар. Мына ушул багытта мен силерге кенен маселе маалымат берип кетейин. Бул маалыматтар силерге ошол тест тапшырып атканда, модуль тапшырып атканда жардам берет деп атайын ошол роликти даярдап жөнөтүп атам. Анда биз азыр ошол эң көп учураган каталарды анализдеп, ошолордун себептерин, болтурбай коюунун жолдорун карап чыгабыз азыр. Мен сиздерге айтып кеткендей, видеобуздун экинчи бир жарымында, экинчи бөлүгүндө ошол тест тапшыруу учурунда жаралып аткан каталар жөнүндө сөз кылабыз. Маселе, проблемалар десек болот. Бул ар дайым ошол сиздер жөнөткөн каталарды анализдеп, себептерин аныктап, эмне себептен келип атат. Анан эгер биздин AVN тараптан кетсе, ал каталарды биз жоюп, ошону иретке келтирип турабыз. Азыр мен ошол сиздер жөнөткөн, биз байкаган, биз билген каталар жөнүндө, алардын себептери, кантип ошол каталарды болтурбай коебуз, кимдер тарабынан кетирилет ал каталар, ошолор жөнүндө сөз кылабыз. Мен азыр ошондойлордон, ошол каталардан баштайын. Эң биринчи эле мына моундай төмөнкүдөй катаны айтайын.
Вот чоңойтуп көрсөтсөм. Произошла ошибка. Вход произведен с IP деп туруп, IP адрес көрсөтүлгөн. Бир башында эскертип коеюн. Ошибка дегендин баары эле бул AVN'ден же болсо компьютерден же программадан боло бербейт. Көпчүлүк каталар ошол AVN'дин колдонуучулары тарабынан кетип атат. Ким AVN'дин колдонуучусу? AVN'дин колдонуучусу бул студент, AVN'дин колдонуучусу ошол эле окутуучу, AVN'дин колдонуучусу ошол эле биздин университеттин түрдүү ар кандай бөлүмдөрү. Ошол эле мезгилде катачылыктар албетте AVN серверден, AVN'дин программасынан биз тараптан да кетиши мүмкүн. Биз ар бир учурду анализдеп, ката каяктан кетип атат, эмне себептен пайда болуп атат андай катачылык карап, ошолорду оңдоп, эгерде биз тараптан кетпесе, анда ошол катачылыктын себептерин ошол AVN колдонуучуларга жеткирип, түшүндүрүп келебиз. Мына ошентип атабыз. Бүгүн дагы мына AVN'де тест тапшыруу учурунда жаралып аткан каталарды анализдеп, мен сиздерге себептерин кантип болтурбай коебуз, ошолор жөнүндө айтып берем. Эң кеңири көп таралган каталардын бири мына ушул экранда сиздер көрүп турасыздар. Бул ката качан келип чыгат? Бул ката студент тестти аяктабай туруп, экинчи бир смартфондон же болбосо экинчи бир компьютерден тестти тапшырууга аракет кылган учурда келип чыгат. Башкача ошо тестти тапшырууга логин паролун жазып, ошо киргенге аракет кылганда келип чыгат экен. Эмне себептен студенттер антип дагы бир экинчи смартфондон же компьютерден тестке кирүүгө аракет кылышат? Анын себептери ар түрдүү болушу мүмкүн. Бирок андай кылганга болбойт экен. Себеби силер билесиңер, биз ар бир тестке 20 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин беребиз. Эгерде экзамен болсо 30 мүнөт тапшырат, эгерде модуль болсо 20 мүнөттүк убакыт берилет. Демек 20 мүнөт же болсо 30 мүнөт өтмөйүнчө ошол логин, ошол пароль менен экинчи эч ким кире албайт. Студент өзү да кире албайт. Ошондуктан андай аракет кылбаңыздар. Сиздер тестти кайсыл компьютерде же болсо кайсы смартфондо баштасаңыздар, ошол смартфондо, ошол компьютерде аягына чейин аяктаңыздар. Муну жок кылуунун жолу мына ушунда эле. Бул жерде студенттин өзүндө болуп атат. Айып дейбизби, күнөө. Андан кийинки экинчи ката. Бул деле мына көрдүңүздөр, ушундай каталар аябай көп кайрылышты. Андан кийинки катага өтөлү. Мына могул ката бир аз башкача ката болуп атат. Бул ката качан келип чыгат? Эмне үчүн ушундай болот? Бул жерде ошибка авторизации деп турат. Демек, тестке кирүүдө студенттин өздүгүн аныктоодо проблема жаралган. Башкача айтканда, студент логинди же болсо паролду ката жазган. Бул жерде көрүнүп эле турат, студент логинди туура эмес жазган. Мындай логин бизде берилбейт. Баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Ошондуктан ушундай ката деп билдирүү чыгып атат. Кийинки катачылыкка карасак келсек, бул деле ошо ката экен, баягы экинчи дагы тестти тапшырууга студент аракет кылган учур. Мында дагы ошондой экен, аябай көп ушул нерсе. Вот башка дагы жаңы катанын бир түрү. Бул ката качан келип чыгат? Бул ката ошибка отправки данных на сервер деп билдирүү чыгып атат. Качан студентте, ошол студенттин смартфонунда же компьютеринде интернет жоголгон учурда, же болсо интернеттин сигналы төмөндөп кеткен учурда пайда болот. Муну жоюштун бир эле жолу ошол сиздер ар дайым тест тапшырганда жогорку жакшы сигналы кармап интернетте, интернетте жетишерлик сиздерде мегабирлик болуш керек да, мегабайттар болуш керек. Мунун себеби мына ушул интернетке, интернеттин сигналына байланышкан ката экен. Андан кийинки ката бул да
логин парольго байланышкан кат экен. Такой учетной записи не существует деп билдирүү келип атат. Демек, же ушундай логин жок, же болбосо студент киргизген, мына бул жерде киргизип турган пароль, андай пароль жок. Муну кантип жибебиз? Муну ошол парольду, логинди так туура жазып алышыбыз керек, унутпай эстешибиз керек, жоготпош керек логин парольду. Айтып коеюн бул жерде. Логин парольду жакшылап сактаңыздар. Эгерде логин пароль болбосо сиздер модуль, экзамен тапшыра албайсыздар. Демек, сессиядан задолжник болуп каласыздар. Ошондой эле логин парольду башкаларга дагы көрсөтпөшүбүз керек. Себеби бул жеке силерге таандык. Ушул логин пароль менен силер экзамендерди тапшырасыздар, модульдарды. Кийинки ката бул жерде не деп турат? Не удается получить доступ к сайту дейт. Мына бул азыркы көрүнүп турган экранда ката, бул биздин AVN серверге тиешелүү. Бул качан пайда болот бул ката? Бул ката бизде AVN серверде интернет өчүп калган учурда болот. Же болсо AVN серверде электр энергиясы жок, электр өчкөндө AVN сервердин өзү өчүп калганда, мына ушул эки учурда ушундай ката келип чыгат. Бул учурда сиздер эмне кыласыздар? Бул учурда сиздер ошол убакыт өткөндөн кийин дагы бир жолу ошол кайрылып көрсөңүздөр болот. Кайрадан тест тапшырууга. Бизде баягы мындай учурларды биз каттап турабыз. Качан интернет өчтү, качан электр энергиясы өчтү. Аларды калыбына келтиргенге аракет кылабыз. Анан экинчи жагынан силер билесиңер, биз модуль тест тапшырууга бир нече күн берип атабыз. 3 күн берип атабыз азыр. Демек 3 күндүн ичинде сиздер башка бир убакытта тапшырып алсаңыздар тести болот. Андан кийин дагы кийинки дагы бир катанын түрү мынандай ката чыгып атат. Произошла ошибка дейт. Количество вопросов уровня 2 меньше, чем 10. Мына жерде кайсы бир предметтен демек тесттер туура эмес киргизилген. Бул учурда бул предметниктин күнөөсү, тести туура эмес киргизген себебинен мына ушундай ката келип атат. Демек, студенттер, каталардын себептери ар түрдүү болушу мүмкүн экен. Техникалык себептерден, адам фактору дейбиз, андан болушу мүмкүн экен. Техникалык себептер студенттер тарабынан да болушу мүмкүн экен. Ошондой себептер биздин AVN серверинен дагы ошондой техникалык себептер болушу мүмкүн экен. Ошондуктан ар бир жаңы, эгерде ушул силер азыр таанышкан каталардан башка каталар дагы белгилүү болсо, анда силер ошол каталар жөнүндө бизге маалымат берсеңер, биз алардын да себебин аныктап, эгерде AVN байланышкан себептер болсо, биз аларды жоюп, иретке келтиргенге аракет кылабыз и аларды андай катачылыктарды биз болтурбай жоёбуз. Ал эми өзүңүздөр тараптан ошол дагы бир жолу кайталап коеюн. Смартфондо, телефондо заряд жетиштүү болуш керек. Интернеттин сигналы жакшы болуш керек. Жана интернеттин мегабайттары жетишерлик силерде болуш керек. Ошондой эле тести тапшырып аткан учурда студент эч нерсеге алаксыбастан, башка бир приложенияларды иштетпестен ошол тести тапшырууга аракет жасашы керек. Мен сиздерге айтат элем, мына ушундай видеороликтерди биз дагы чыгарабыз. Ар кандай бир каталарды анализдеп, жаңы функцияларды силерге түшүнбөгөн суроолор жаралган учурда биз ошолорду видео аркылуу түшүндүрүүгө, силерге маалымат бергенге аракет кылып атабыз. Силер баягы айтып коет го, лайк баскыла, подписаться эткиле ушул каналга. Бул биз үчүн эмес, бул өзүңүздөр үчүн. Себеби ошол
силер каналдан жаңы чыккан видео роликтер менен таанышып турасыңар. YouTube ошолорду сунушталат эгерде силер подписаться этсеңер. И силер лайк бассаңар, бул силердин тандаган видеолордун катарына кирип калат бул ролик. Ошон үчүн ар дайым жеңил бул роликти кайрадан таап көргөнгө силерге мүмкүндүк болот. Ошондой эле силер муну ушул роликтерди ссылкалар менен өзүңөрдүн группалаштар менен да бөлүшүп тургула. Бардык эле студенттер кирбей калат экен, көрбөй калышат экен, ошондо силер бөлүшсөңүздөр, ал группалаштарыңар дагы катасыз тестин тапшырылат. Ошол ар чыккан АВН жөнүндөгү жаңылыктарды таанышып турат. Анда саламатта калыңыздар. Кийинки видео роликтен биз дагы ушул АВНдин иши боюнча силер билбеген, силер али таанышпаган мүмкүнчүлүктөрүн, же болбосо силер жолукпаган ушундай каталарды анализдеп, аларды болтурбай коюунун жолдорун айтып турабыз. Саламатта калгыла.